саламатсыңарбы кайрадан? Силер менен корей тили сабагы. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘도 재미있게 한국어를 같이 공부해요. Биз өткөн сабакта аба ырайы деген теманы өткөн болчубуз. Биз бүгүн аны улантабыз. Экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биякта аба ырайына байланыштуу сөздөр берилген. Аларды жаттайбыз азыр. Которуп жаттайбыз. Биякта жаан жаап жатат. 비가 오다. Жана аба ырайы жакшы. 날씨가 좋다. Ысык, 덥다. жылуу, 따뜻하다. каар жаап жатат. 눈이 오다. Аба ырайы жаман. 날씨가 나쁘다. Суук 춥다. жана салкын деген сөздөр. 시원하다. Буларды силер жазып, азыр жатташыңар керек. Анткени биз сабакта тапшырмаларды аткарып жатканда бизге керек болот. Кийинки биз азыр өткөн сөздөрдү биз силер бышыктай кетели. Сүрөттү карап, суроолорго жооп беребиз. Үлгүнү окусак, 날씨가 어때요? 날씨가 너무 더워요. 아바 ырайы кандай деген сөз бул 날씨가 어때요? 아바 ырайы ысык дейт. Допта деген сөз бар, ысык. Учурчакта 더워요 болду. Эми биринчи мисалды аткарсак, аба ырайы кандай? 날씨가 어때요? 날씨가 추워요. 아바 ырайы суук экен. Эми экинчи мисалда 날씨가 어때요? 날씨가 시원해요. 아바 ырайы кандай? 아바 ырайы салкын экен. Үчүнчү мисал, аба ырайы кандай? 날씨가 어때요? 날씨가 따뜻해요. 아바 ырайы жылуу экен. Эми төртүнчү мисал, 오늘 날씨가 어때요? Бүгүн аба ырайы кандай? 날씨가 나빠요. 아바 ырайы начар дейт. Бүгүн аба ырайы начар. Эми кийинки тапшырмага өтсөк. Бул жакта үлгүдөн туура келген сөздөрдү тандап коюшубуз керек экен. Үлгүдө 바람이 불어요. шамал болуп жатат. Жана 비가 와요. жаан жаап жатат. 눈이 와요. каар жаап жатат деген сөздөр берилген. Аларды сөздү биякта сүрөттөргө карап коюп чыгышыбыз керек. Биринчи сүрөт 눈이 와요. каар жаап жатат. Экинчи сүрөт 바람이 불어요. шамал болуп жатат. Үчүнчү сүрөттө 비가 와요. жаан жаап жатат. Биз ушул менен аркылуу сөздөрдү бир сыйра кайталап бышыктадык. Жаттаганга жетиштикпи? Эми биз болсо биякта азыркы учур, биякта өткөн сөздөрдү учурчакка айландырабыз. Биякта 비가 오다, 비가 와요. 눈이 오다, 눈이 와요. 날씨가 좋다, 날씨가 좋아요. 날씨가 나쁘다, 날씨가 나빠요. 덥다, 더워요. 자, 흐리다, 흐려요. жана 시원하다. 시원해요. Эми которулуштары жаан жаап жатат, каар жаап жатат, аба ырайы жакшы, аба ырайы начар, ысык жана биякта булут көп болгон аба ырайы жана салкын деген сөздөр. Эми биз бүгүн өтө турган грамматикага өтсөк, биякта ан же этиш же сынатоочтун алдына жазылып жана терс маанини билдирет. Биякта мисалды окуй кетсек, 눈이 와요. 아니요. 눈이 안 와요. жаан жаап жатабы деп суроо берилди. Биякта жок, жаан жаган жок деп жооп берилди. Биякта 와요 деген келип жатат, жаан жаап жатат деген этиштин алдына ан деген бөлүкчөнү коштук. Экинчи мисал, 오늘은 학교에 안 가요. бүгүн мектепке барбайм. Биякта кайо деген барам. Ошонун астына эле ан деген терс маанини билдирүүчү бөлүкчөнү коштук. Эми үчүнчү мисал, 민수는 오늘 운동을 안 해요. 내일 운동해요. Минсу бүгүн спорт менен машыкпайт. Эртең машыгат деп сүйлөм берилиптир. Биякта 운동하다 экиге бөлүп спорт менен машыкпайт 안 해요 деп жаздык. Эми дагы бир сыйра кайталай кетсек, ан бул сынаточ же этиштин алдына коюлат жана терс маанини билдирет. Када баруу, 안 가다. барбоо, ода келүү, 안 오다. келбөө жана мокта тамактануу, 안 먹다. тамактанбоо
жана пода көрүү, 안 보다, көрбөө, маннада жолугуу, 안 만나다, жолукпоо жана биякта хада менен берилген этиштерге биз экиге бөлөбүз. Зататоч менен кыймыл аракет хаданын ортосуна коюлат. Биякта гоңбу хада окуу. Ал эми окубайм. 공부를 안 하다, Ундоң хада спорт менен машыгуу. Спорт менен машыкпоо болсо 운동을 안 하다, телефон чалуу, 전화하다. 전화를 안 하다, чалбоо жана сүйлөшүү, иягихада. 이야기를 안 하다, Биякта сүйлөшпөө экен. Эми биякта мисалдар берилген, кыскача диалогдор ошолорду окуп кетсек, 눈이 와요. 아니요, 눈이 안 와요. Кар жаап жатабы? Жок, кар жааган жок. Биякта 와요нун алдына ан деген сөздү коштук. Эми экинчи 오늘 운동해요. 아니요, 오늘 운동을 안 해요. Бүгүн спорт менен машыгасыңбы? Жок, бүгүн спорт менен машыкпайм деп, биякта 해요нун алдына ан деген бөлүкчөнү коштук. Эми кийинки тапшырмаларга өтсөк, бышыктайбыз. Биякта бышыктоо тапшырмасы берилген. Могою, тамактанып жатам, 안 먹어요. Тамактанган жокмун. 읽어요, окуп жатам. 안 읽어요. окуган жокмун. 공부를 해요, окуп жатам. 공부를 안 해요. окуган жокмун. кийинки 예뻐요, сулуу. 안 예뻐요. сулуу эмес. 추워요, суук. 안 추워요. суук эмес. жана биз биякта сүрөттү карап сүйлөмдөр жазабыз. 오늘 눈이 와요. бүгүн кар жаап жатабы? 아니요, 눈이 안 와요. 비가 와요. сүрөттү карасак кар жааган жок, жок, жааган жок, кар жаан жаап жатат дейт. Эми кийинки сүрөт. 날씨가 좋아요. аба ырайы жакшыбы? 아니요, 날씨가 안 좋아요. 오늘은 날씨가 흐려요. жок, бүгүн аба ырайы жакшы эмес. бүгүн аба ырайы булут экен, булуттар көп. кийинки сүрөт биякта тапшырма берилген. үлгүгө окшоштуруп көнүгүүдөгү суроолорго жооп беребиз. биякта үлгүбүз 학교에 가요. мектепке бара жатасыңбы деп суроо берилген экен. 아니요, 학교에 안 가요. жок, мектепке барбайм дейт. эми биринчи тапшырмабыз. 신문을 읽어요. 아니요, 신문을 안 읽어요. гезит окуп жатасыңбы? жок, гезит окуган жокмун дейт. эми экинчи сурообуз. 물을 마셔요. 아니요, 물을 안 마셔요. суу ичип жатасыңбы? жок, суу ичкен жокмун дейт. 밥을 먹어요. тамактанып жатасыңбы? 아니요, 밥을 안 먹어요. жок, тамактанган жокмун дейт. эми 날씨가 따뜻해요. аба ырайы жылуу. 아니요, 날씨가 안 따뜻해요. 추워요. жок, аба ырайы жылуу эмес, суук дейт. дагы бир сыйра кайталай кетебиз. биякта үлгүгө окшоштуруп сүрөттөрдү карап сүйлөмдөрдү түзөбүз. биринчи үлгүбүз биякта 아침 эртең менен 지금 жана азыр экен. 아침에 비가 왔어요. эртең менен биякта жаан жаады дейт. 지금은 비가 안 와요. 날씨가 좋아요. азыр болсо жаан жааган жок, аба ырайы жакшы дейт. биз азыр биякты салыштырышыбыз керек экен. биринчи сүрөт менен экинчи сүрөттү. биринчи 여름은 더웠어요. 1, 여름은 더워요. 가을은 안 더워요. 시원해요. биякта жай ысык экен жана күз болсо салкын экен. биякта экинчи мисал кечээ күнкү аба ырайы жана бүгүнкү аба ырайы. 어제는 날씨가 좋았어요. 오늘은 날씨가 안 좋아요. 흐려요. кечээ күнү аба ырайы жакшы болчу дейт. ал эми бүгүн болсо аба ырайы жакшы эмес дейт. бул болсо тапшырмабыз. 안을 사용하여 보기와 같이 문장을 완성하세요. биякта ан деген бөлүкчөнү колдонуп сүйлөмдөрдү бүтүрүшүбүз керек экен. биринчи үлгүбүз 오늘은 비가 오다. бүгүн жаан жаап жатат. 오늘은 비가 안 와요. бүгүн
жаан жааган жок деп терс мааниде сүйлөмдөр түзүшүбүз керек экен. Биринчи мисал 오늘은 날씨가 춥다. 오늘은 날씨가 안 추워요. бүгүн аба ырайы суук эмес. 저는 우유를 마시다. 저는 우유를 안 마셔요. мен сүт ичем. мен сүт ичпейм дейт. үчүнчү 어제 영화를 봤다. 어제 영화를 안 봤어요. кече кино көргөн жокмун дейт. эми төртүнчү 어제 사과를 샀다. 어제 사과를 안 샀어요. кече алма сатып алган жокмун дейт. эми акыркыбыз 저는 어제 전화했다. 저는 어제 전화를 안 했어요. биякта бөлөбүз анткени хада менен берилген этиште хаданын алдына ан кошобуз. ошондо мен кече чалган жокмун деп болду. кийинки тапшырмаларга өтсөк, биякта диалог берилген. диалогду угабыз. 대화 2. 오늘 날씨가 어때요? 추워요. 오늘도 눈이 와요? 아니요. 눈이 안 와요. эми диалогду угуп бүтүрдүк. бир сыйра окуп, эми которобуз. Минсу жана Рора аттуу айымдын диалогу берилген экен. азыр бир сыйра окуп беребиз. 오늘 날씨가 어때요? 추워요. 오늘도 눈이 와요? 아니요, 눈이 안 와요. бүгүн аба ырайы кандай? суук дейт. бүгүн дагы кар жаап жатабы? жок, кар жааган жок дейт. эми кийинки тапшырмаларга өтсөк, биякта кийинки сүрөттөрдү карап, диалогдорду аягына чейин бүтүрүшүбүз керек экен. сүрөттөрдү карайбыз. эми биринчи мисал биякта жазылган экен. окуп берели. 오늘도 눈이 와요? 아니요, 오늘은 눈이 안 와요. бүгүн дагы кар жаап жатабы? сүрөттү карасак, кар жааган жок экен. жок, бүгүн жааган жок деп жооп берилди. эми экинчи мисалда сүрөттү карайбыз. жаан жаап жатат. эми окуйлу. 오늘도 날씨가 좋아요? 아니요, 날씨가 안 좋아요. 비가 와요. бүгүн дагы аба ырайы жакшыбы дейт. жок, бүгүн аба ырайы жакшы эмес. жаан жаап жатат дейт. эми кийинки сүрөттү карасак, 오늘도 학교에 가요? 아니요, 오늘은 학교에 안 가요. 회사에 가요. бүгүн сен мектепке барасыңбы деп суроо берилди. андан кийин жок, бүгүн мектепке барбайм. 안 가요? 회사에 가요. фирмага барам деп жооп берди. эми акыркы мисалды карайбыз. 오늘도 집에서 공부해요? бүгүн дагы үйдөн окуйсуңбу дейт. 아니요, 오늘은 공부를 안 해요. жок, 쉬어요. жок, бүгүн окубайм. эс алам дейт. биякта 공부 안 해요 деп берилди. эми кийинки тапшырмага өтсөк. биякта текстти окуп, суроолорго жооп беришибиз керек экен. текстти окуйбуз. биякта имейл берилген экен, электрондук почта аркылуу жиберилген кат экен. биякта башталат текст. 토야 씨, 안녕하세요, 토야 씨. 언제 한국에 와요? 한국 겨울 날씨는 추워요. 그리고 눈이 와요. 두꺼운 옷을 가져오세요. 안녕히 계세요, 박수진. биякта Тоя айымга жазылган катты окуп которобуз. эми саламатсызбы, Тоя айым? Качан Кореяга келесиз дейт. биякта күзгү аба ырайы суук дейт жана кар жаап жатат. калың кийим ала келиңиз, саламатта калыңыз деп Пак Сужин деген айым жазыптыр. эми суроолорго жооп берели. 한국은 겨울에 추워요? Кореяда биякта күз суукпу деп суроо берилди. биякта ооба суук экен. 한국은 겨울에 눈이 와요? 네. биякта күзүндө Кореяда кар жайбы дейт. ооба, кар жайт экен. текстти окусак. кийинки тапшырмабыз. биякта текстти окуп, суроолорго жооп беребиз кайрадан. 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다. 여름은 덥습니다. 겨울은 춥습니다. 한국은 요즘 봄입니다. 날씨가 좋습니다.
그리고 따뜻합니다. эми которобуз Кореяда жаз, жай, күз, кыш мезгилдери бар. Жай ысык жана күзүндө суук. Азыр Кореяда жаз болуп жатат. Аба ырайы жакшы дейт жана жылуу. Эми суроолорго жооп беребиз биякта. 요즘 한국 날씨가 어때요? азыр аба ырайы Кореяда кандай? 한국은 요즘 봄입니다. 날씨가 좋습니다. 무엇들이 Үчүнчү жооп туура болот экен. Анткени Кореяда жаз жана аба ырайы жылуу. Эми экинчи мисал туура келген жоопко биз белги коюшубуз керек экен. 봄은 따뜻해요. Жаз жылуу. ооба жаз жылуу. Эми экинчи 여름은 추워요. биякта болсо жай суук дейт, туурабы? 예. Туура эмес, анткени жай ысык Кореяда. Ал эми Кореяда болсо аба ырайы кандай? 네, 한국의 날씨도 키르기즈스탄하고 똑같이 사계절이 있어요. биякта Кореяда Кыргызстандагыдай эле 4 жыл мезгили бар экен. 봄, 여름, 가을, 겨울이 있고 Жаз, жай жана күз, кыш бар экен. 키르기스탄하고 똑같이 봄은 따뜻하고 여름은 덥고 가을은 시원하고 겨울은 추워요. Кыргызстанга окшоп Кореяда деле жыл мезгилдери жазында жылуу, жайында ысык, күзүндө салкын жана кышында суук экен. 여름, 한국의 여름은 더 지내기가 힘든데 왜냐하면 습도가 높아서예요. Анткени Кореяда биякта Кыргызстанга караганда жайы абдан ысык экен, анткени нымдуулук аякта көп. Ушу менен Корея менен Кыргызстандын аба ырайы жөнүндө айырмачылыктарын билип алдык. Эми кийинки тапшырмага өтсөк, бул жакта Кыргызстандын аба ырайы жөнүндө жазылган текстти монтип жазышыңар керек. Бул өзгөчө, бул корей тилинин өзгөчөлүгү, таблицаларга муундарды бөлүп жазышыңар керек. Мисалы карасаңар, абзацтан баштап туруп, андан ары улантып кетишет. Ушул таблица силер болсо үй тапшырмаңар болду. Ал эми болсо биз бүгүн эмнени өттүк? Ошолор бир сыйра кайталап кетели. Ал болсо ан деген терс бөлүкчө болчу. Ал сынаточ жана этиштин алдына коюлуп, терс маанини билдирмек. Биякта баруу, када, 안 가다, барбоо жана биякта хада менен берилген этиштерди хаданын алдына жазылат деп үйрөндүк. Биякта 공부하다 окуу, 공부를 안 하다, окуубоо. Биякта дагы бир сыйра ода, 안 오다, келүү жана келбөө. Биякта спорт менен машыгуу, 운동하다, 운동을 안 하다. спорт менен машыкпоо. Эми биз эң башкы эрежелерди билип алдык. Биякта сынаточ менен этиштин алдына коюлуп жазылат. Жана хада менен берилген этиштердин хаданын алдына жазылат жана бөлүнүп. Ошолорду билип алдык. Жана бүгүнкү өткөн сабакта жаңы сөздөр, кайсыл сөздөр берилген экен? Жакшы көрүү, 좋아하다, аба ырайы кандай? 날씨가 어때요? Качан, 언제, алып келүү, 가져오다, Кытай тили, 중국어, эс алуу, 쉬다, калың кийим, 두꺼운 옷, азыркы күндөрү. 요즘. Ушул сөздөр бүгүнкү сабактарда келишкен, ошолорду жазып жаттагыла. Ал эми болсо сабагы соңуна келип чыкты. Бүгүн 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 다음 시간에 만나요.